Саламатсыңарбы, балдар? Бүгін қырғыз тили сабағы. Бүгінгі біздің темабыз ата точ. Бүгін мен Алтаева Сапаргүл сілер менен биргеликте боломун. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Балдар, сілер менен биргеликте ата точ жөнүндө маалымат алабыз. Өз алдыбызча зат атооч сөздөрдү ата точ сөздөр менен алмаштырып жазып алабыз. Жумшак, жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болоорун түшүнөбүз. Бүгүнкү сабакка 6 эреже кабыл алабыз. Сабакка көңүл бурабыз. Жомокту көркөм окуйбуз. Көнүгүүлөрдү так аткарабыз. Зат, сын, сан атоочтордун ордуна колдонуп, алардын атын атабай жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата точ деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз жана башка. Күн менен шамал деген жомокту балдар мен силерге окуп беремин. Күн менен шамал. Бир күнү күн менен шамал экөө талашып калышты. Мен баарынан күчтүүмүн, деди шамал мактанып. Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң, деп каршы болду күн. Шамал өз күчүн күндүн көзүнө көрсөтүп, далилдегиси келет. Кел анда, экөөбүз мелдешели. Тетиги тон кийген абышканы көрдүңбү? Ким анын тонун үстүнөн чечип алса, ошол күчтүү болот, деди. Күн анын айтканына макул болду. Күн булуттун артына жашынып карап турду. Шамал кишиге келип, анын тонунун этек жеңин делбиретип учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Шамал болгон күчүн салып катуулап кирди. Ал канчалык катуулаган сайын киши да ошончолук бекем кымтыланды. Акырында шамалдын күчү кетип, тонду чече албасына көзү жетти да күнгө кайтып келди. Эмки кезек күнгө келди. Ал жашырынган булуттан чыгып, кишиге жылуулугун чачып, жылмая карады. Киши күндүн мээриминен ысып, тонун чечип койду. Ошондо күн шамалга: "Досум, жумшак, жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болот", деп жылмайды. Балдар, бул жомок силерге жактыбы? Анда балдар, күн менен шамал деген жомоктогу жаңы сөз менен таанышабыз. Оройлук, жагымсыз мамиле жасоо. Бул жомокто шамал кишиге орой мамиле жасады. Биринчи көнүгү. Балдар, биринчи көнүгүнү иштөө үчүн силер күн менен шамал деген жомокту көркөм окуп, андагы ата точ сөздөрдү таап, дептериңерге көчүрүп алгыла. Экинчи көнүгү. Төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоочторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аларды дептериңерге жазып алгыла. Үчүнчү көнүгү. Тексттен 3 сүйлөм көчүрүп жазып алгыла. Зат атоочтор менен алмаштыргыла. Мен баарынан күчтүүмүн, деди ал мактанып. Ал булуттун артына жашынып карап турду. Ал болгон күчүн салып катуулап кирди. Бул сүйлөмдөрдө ат атооч ал. Аны силер зат атоочтор менен алмаштыргыла. Төртүнчү көнүгү. Зат атооч сөздөрдү ат атоочтор менен алмаштырып жазгыла. Күн анын айтканына макул болду. Бул сүйлөмдө балдар зат атооч күн. Киши тонун кымтылап, ага бекем жармашты. Ал эми бул сүйлөмдө зат атооч сөз киши. Эмки кезек күнгө келди. Ал эми бул сүйлөмдө болсо зат атооч күнгө деген сөз. Силер бул сөздөрдү ат атоочтор менен алмаштырып жазгыла. Анда эмесе балдар, жазган сүйлөмдөрүңөрдү текшерели. Ал анын айтканына макул болду. Ал
тонун кымтылап ага бекем жармашты. Эмки кезек ага келди. Азаматсыңар балдар. 5-нчи көнүгү. Жылуулук көзүндө, тиип туруп жааган түңүл, күлүп сүйлөгөн түңүл деген макалдарды кишиден, күндөн деген сөздөр менен толуктап, дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Үйгө тапшырма. 6-нчы көнүгү. Аба ырайы деген темада ат атоочулорду катыштырып, жомок ойлоп жазгыла. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Саламатта болгула.